Асель Кадырбекованын апасы. Мени жана кызым Асель Кадырбекованы колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Кудай буйруса сиздердин дуаңыздар кызыма жөлөк болсун деп өзүнүн жеке баракчасына билдирүү калтырган. Эскерте кетсек, ырчы Асель Кадырбекова 26 июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Жабырлануучулар: Асель Кадырбекова 1991 жылы туулган. Калган 2 жарандын биринин туулган жылы 1994 жыл, экинчисинин туулган жылы белгисиз. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Асель Кадырбекова тууралуу Сабырбек Жумабеков бейтаптын абалы оор бойдон калууда эсине келе электе билдирүү таратты. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу кыскача маалымат берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына калтырган видеосунда айтты. Анда Сабырбек Жумабеков журналисттерге кайрылып, телефон чалуулар аябай көп болуп, дарыгерлердин ишине тоскоолдук жаралып жатканын айткан. Телефон чалуулар көп болуп, ишибизге жолтоо болуп жатат, эл дагы маалымат күтүп жатат. Андыктан ырчынын абалы тууралуу кыскача маалымат берели. Асель Кадырбекованын абалы оор бойдон калууда. Эсине келе элек, дары-дармектин жардамы менен эмес, өз алдынча дем алып, кан басымы турукташып баратат. Кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы оор бойдон. Башка маалымат бере албайбыз, дейт ал. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу журналисттер, сиздерге Асель Кадырбекованын ден соолугу тууралуу маалымат берип коеюн дедим. Себеп дегенде бир күндө аябай көп телефон чалуулар болуп, биздин иштеп аткан ишибизге жолтоо болуп атат. Бирок айтып койбосо дагы болбойт. Мен түшүнүп атам, силерди дагы эл журттары бул информацияны күтүп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, Аселдин ден соолугу дагы эле оор бойдон кала берет. Дагы ошо кома абалында жатат. Бирок өзү дем алып, өзүнүн кан басымдары дагы өзүнүкү, эч кандай дары-дармектин жардамы менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы баары оор бойдон кала берет. Мындан артык ашык информация бере албайбыз. Калганын өзүнүн туугандарынан сурап алыңыздар. Бизге телефон чалып, убактыбызды албасаңыздар суранабыз. Рахмат. Ырчы Асель Кадырбекова кабылган жол кырсыгында жабыркагандардын биринин абалы туруктуу экени айтылды. Ырчы Асель Кадырбекова кабылган автокырсыкта патруль менчик күзөт агенттигинин 2 кызматкери жаракат алышкан. Маалыматты Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Учурда жол кырсыгы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатканын, кеңири маалымат берилерин мекемеден кошумчалашты. Ал эми жаракат алгандар боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигине байланышканыбызда ырчыдан тышкары күзөт агенттигинин 1 кызматкери ооруканада жатканын, анын абалы туруктуу экенин айтышты. Ойгон Асель, ач көзүңдү шашпагын, ажал эмес ойной турган жаш чагың, керексиң деп кетпечи деп жалынган, жолдошуңдун маңдайында жүр дайым. Эмчегиңде сүтүң ташып жаткандыр, жан кызың да сени күтүп жол карап. Көзүңдү ач, кайт жашоого тура кой, күтөт элиң сакайышың батыраак. Апакеңдин каректери талыды, жараткандан өмүр тилеп жалынды. Жада калса асманды айлап сен үчүн, жамгыр болуп көз жаш төгүп жашыды. Көчкүнүн алдынан аман чыккан кишилер, 10 күндө араң өткөн өрт жана Көкөмеренде аккан 5 адам. Ушуровдун тажрыйбасы.
Ришат Ушуров 2008 жылдан бери Москва районунун Садовой айылында жайгашкан Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда кызмат өтүп келет. Ал 1990 жылы Чүй районуна караштуу Сайлык айылында төрүлгөн. 12 жыл аралыгында куткаруу багытындагы тажрыйбасын жогорулатып, түрдүү машыгууларга, кырсыктарды жоюуга катышып келген. 2010 жылы Казакстан Республикасында өткөн эл аралык сынакка катышып, командасы менен 10 тайпанын арасынан 3-орунду ээлеген. Кырсык айттырбай келет эмеспи? Кесиптештерим менен көп эле өзгөчө кырдаалдарды жоюуга катыштым. 2015 жылы Чычкан Капчыгайында чыккан өрттү өчүрүүгө катыштым. Өрт тоодо катталгандыктан унаа бара албай турган жерге жөө бардык. Жалпы 4 чакырымдан ашуун жолду бастык. Күндүн ысыгында Капчыгайдагы өрттүн жайылып кетүүсүнө жол бербөө үчүн куткаруучулар тобу кол менен өчүрүп жаттык. Өрттүн аянты чоң жана кырсык болгон жер арчалуу болгондуктан 10 күндөн ашуун убакыт өрт менен алыштык. 2017 жылы Чычкан Капчыгайында 255 чакырымында кары көчкү бир автоунааны 3 жүргүнчүсү менен басып калганда нөөмөттө турган куткаруучулар менен жерине жөнөп кеттик. Бийик тоодо кандай болоорун билесиз. Менин билишимче -36 градус суук болчу. Аба ырайынын суук болгонуна карабай, адамдарды аман алып калууну ойлоп жаттым. Кырсыкка кабылган 3 адамды таап, унаанын ичинен алып чыкканда кылган жумушубуздун канчалык гумандуу жана сооптуу экенине дагы бир ирет ынандым. 2019 жылы Көкөмөрен дарыясына бир автоунаа 5 жүргүнчүсү менен түшүп кеткен. Бирок тилекке каршы куткарып калууга мүмкүн болгон жок. Шараккан суунун агымынан 5 жүргүнчүнүн сөөгүн табуу оңой турган жок. Бирок биз ага карабай болгон күчүбүздү жумшап, сууга аккан жарандардын жансыз денелерин ар жерден таптык. Эмгек жолумдагы эң корчу ушул окуялар болду. Эсимде да калды. Адамдар капилеттен келген кырсыкка кабылбаса, өздөрүнө сак болсо дейм, деди ал. Куткаруучу 1-июнь күнү дайыма үй бүлөсү менен бирге белгилеп келет. Биздин кесип оор, куткаруучу суук, ысык дебей, өз өмүрүн тобокелге салып, өз милдеттерин аткарып келүүдө. Азыркы учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда суучулдар тобунда командирдин орун басары болуп эмгектенем. Бул кесип өзүмө абдан жагат, абдан сыймыктанам. Үй бүлөм тууралуу айтсам, келинчегим үй тиричилиги менен алектенет. 1-июль күндү дайыма үй бүлөбүз менен белгилеп келебиз. Куткаруучулардын кесиптик майрамы менен өзүмдүн жана үй бүлөмдүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элибиз бөөдө кырсыктан алыс болуп, өлкөбүздө тынчтык болсун, деди ал. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Таластык фермердин кочкору чет өлкөгө $10.000 сатылды. Бакай Ата районунун Ынтымак айылынын 40 жаштагы тургуну Талгат Көкөмуровдун Шторм аттуу кочкору 26 июнда $10.000 сатылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Фермердин өзүнүн айтымында кочкор Казакстанга сатылган. Кочкорум Казакстанга сатылды. Бажы пунктуна чейин алып барып бердик. Андан ары өздөрү алып кетишти. Штормду $10.000 сатылат деп багып жүргөм. Асыл тукум мал. Бою 1 метр 5 сантиметр, салмагы 160 килограмм. Күтүлбөгөн жерден сатылды. Бул кочкордун коозулары бар. Асыл тукум кой кочкорлор боюнча эл аралык WhatsApp тайпа бар. Ошол жакка видеосун жөнөткөм. Телефон чалуу менен сүйлөшүп, маселе чечилди. Асыл тукум малды багуу дагы оңой эмес. Арпа, беде берип, ветеринардын көзөмөлүнөн өтүп турушат. Ошондой эмгектин арты жакшы баа болуп берет экен, деди ал. Турмуш басылмасы буга чейин Талгат Көкөмов $10.000 бааланган кочкорду багып жатканын жазган. Фермер өзү асыл тукум койлорду 20 жылдан бери багып келе жатканын айткан. Мектептеги курагымдан эле мал чарба менен алектенем. 1997 жылы окууну бүтүп, тоого мал кайтарып чыгып, өз алдымча ошондон бери улантып келе жатам. Ошондо эле жандыктын асылдуулугуна басым койчумун. 2000 жылдан бери асыл тукум койлорду багууга өткөм. Колдогу багып жаткан кочкорлор 150-170 килограммга чейинки салмакта. 2-3 жаштагы кочкорлордон 2 баш, 1 жашар кочкорлордон 18 баш бар. Казак жигиттер $3-5.000 чейин сурашты, бирок берген жокмун. Себеби кочкорлор $10.000 бааланат. Кыргызстандын ичинен кочкорлорду 150.000 сомго чейин саткан күндөрүм болду.
4-5 айлык койдун козуларын 15-25 миң сомго чейин сатып алып кетишет. Породаны баалагандар малдын кебетесине карап сатып алып кетишет. Ушундай кочкорлорду баалагандар көбөйгөн. Талас облусунун ар аймактарына, Бишкекке дагы алып кетет. Казактар дагы кызыгып телефон чалып жатат. Койлордон 300дөй баш бар. Аларды тоодогу сарайда кармайбыз. Марттын ортосунан баштап массалык төл башталат. Тоого барып өзүм карап, чабандарга көрсөтүп жардам берем. Кайтарганга туруктуу жумушчу бар. Кышкысын 8 миң сомдон, жайында мал көбөйөт, жайлоого алып барышканда 10 миң сомдон айлык төлөнөт. Туут учурунда 1-2 жумушчу алам. Тамак ашын алып барып берем. Балдарым дагы мектепке жетишип, андан тышкары мага малды караганга жардам беришет деген ал. Талгат мырза 4 баланын атасы. Булак турмуш KG.